капчыгы толо адам эмес, ар күнү эртең менен сергек, күчкө толо ойгонгон, ден соолугу бекем адам эң бай болуп эсептелинет. Ошол себептүү ар бирибиз аманатыбыз болгон ден соолугубузду бекем сактоого милдеттүүбүз. Ал үчүн көп нерселерди кылыш керек экенин жана алардын көпчүлүгүн буга чейин деле айтып жүрөм. Ошол мисалдардын маанилүүлөрүнүн бирөөсү денедеги нымдуулук менен ысыктыктын балансын сактоо дагы болуп эсептелинет. Организмде ошол эки нерсе бар. Негизи эле табият ушундай түзүлгөн. Түн менен күн, ысык менен суук, кара менен ак, жер асман болуп, бардык нерсенин өзүнүн карама каршылыгы менен кошо жаратылган. Адамдын организминде дагы ушул эки түрдүү нерсе сөзсүз түрдө басымдуулук кылып турат. Кээде ысыктык, кээде сууктук. Кайсынысы ашыкча болсо дагы, жетишсиз болуп жаткан болсо башка бирөөсү, сөзсүз түрдө адам жабыркап калат. Айталы, денедеги ысыктык көбөйүп кеткен болсо, суук, нымдуулук жетишпей, дагы адам сөзсүз ооруп калышы ыктымал. Ошону менен бирге эле, эгерде денедеги организмиңдеги суюктук ашыкча болуп бараткан болсо, ысыктык ошол сууну, суюктукту, нымдуулукту буулантканы дарманы жетпей калат дагы, ал эрип баштайт ошол суюктук организмдеги. Жана сөзсүз кайсы бир ооруга тушугабыз. Максат ушул экөөсүнүн тең салмактуулугун сактоо. Ага эмне аркылуу жетишебиз? Туура тамактануу аркылуу дагы, суюктукту керегинче ичип туруу аркылуу дагы жетишсек болот. Ал үчүн бир аз дилгир болуп, организмибизге байкоо жүргүзүп, качан эмнеге муктаж болуп атканын билиш керек. Жана дагы эң маанилүү нерсе, качан болсо дагы ачкалыкты сезгенден кийин тоюнуу убагында керегинен ашыкча тоюнуп албаш керек. Ал болсо бизге пайдадан көрө зыяндуу болуп, ооруга алып келиши ыктымал, же болбосо баары бир өтө ашыкча чарчатып коет, ашыкча тоюнган учурда. Андыктан ачкалык сезими таркашын күтпөй, жеп аткан нерсени токтотуп коюуга туура келет. Ошондо биз сергек дагы болобуз, биз тамактанып бүткөндөн кийин уйкубуз дагы келбейт, өзүбүздү жакшы сезебиз. Ушул кеңешке көңүл бурсаңыздар. Анан дагы баары бир канчалык биз ден соолугубузду сактаганы, жаштыгыбызды сактаганы аракет кылганыбыз менен картаюу ар бир пенденин шыбагасына жазылган нерсе, эгер эле көзү өтүп кетпесе. Жана бул нерседен кача албагандыктан, мүмкүн болушунча аны кечеңдетишибиз гана мүмкүн. Жана эртеби кечпи каарылык келет. Бирок ошол кайсы убакта болсо дагы, жаштыкта болобу, каарылыкта болобу, ден соолукту бекем сактап жашоого аракет кыла бериш керек. Анткени бул деле бизге берилген парз ден соолук дагы. Аны сактоого болгон аракет ар бирибизге милдет. Ал үчүн өтө эле көп нерсе сунушталбайт, өтө деле көп нерсе кылыш керек эмес. Болгону зарыл учурда уктап коюш керек, зарыл учурда азыктаныш керек, зарыл учурда эс алыш керек. Анан дагы ошол жыныстык катнаштагы нормада болгону жакшы. Организмге, денеге ошол адам күндөлүк турмушта ала турган, бере турган нерсенин бардыгы өзүнө ошол пайдасын сөзсүз түрдө тийгизет. Андыктан дилгир болойлу, кыймыл аракетибиз сергек болсун, жеңил жүрсөк, кийген кийимдерибиз дагы өзүбүзгө ыңгайлуу, сууктан, ысыктан сактай турган болсо, оору сыркоодон алыс болуу мүмкүнчүлүгү бизде жогору. Андыктан ушул айтылгандарга балким өтө бир тартип менен айтылбай калгандыр, бирок баары биз үчүн керектүү болгон нерселер. Ушуларга дагы көңүл буруп, түшүнбөй калган болсоңуз дагы бир жолу угуп койсоңуз, балким жеткиликтүүрөөк болуп калат. Жана аткарып жүргөн аракет кылыңыздар жеке ошо күндөлүк турмушта.